Саламатсыздар. Мына эл аралык билим берүү тармакта мектептеринин жетекчиси Кыргыз Республикасындагы Түркия Республикасында жараны Орхан Инанды мындан бир ай мурун дайынсыз жоголуп кетип, абдан коомчулуктун бүйүрүн кызытып, ар кандай форматтагы талкуунун бутасына алынган эле. Кечээ Түркиянын президенти Эрдоган ошол Орхан Инандыны Түркиянын чалгын кызматы таап келип, анан аны Түркиянын сотуна берди деп жар салгандан кийин коомчулук абдан катуу нааразы болуп, кыргыз коомчулугу намысыбызга шек келди, суверенитетке доо кетти. Потом Кыргызстандын жаранын Кыргызстандан башка өлкөнүн атайын кызматы чаламан жак түшүндө эч нерсени тоотпой, эч бир мыйзамды сыйламай уурдап кетип жатканы абдан бетке чапкандай болду деп намысына келип нааразы болуп аткан кези. Анан эми бул негизи эле адам уурдоо эл аралык укукта дагы ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдарында дагы абдан оор кылмыш болуп эсептелинет. Катуу жазага жазылына турган кылмыштарга, анан бул мамлекет оңой менен чыдабай турган абдан дароо батыл, шайкеш реакция ала турган кылмыштардын катарына кирет да. Ошондуктан биз бүгүнкү дүйнө чабытта көз чаптырып көргөлө, ушул мындай окуялар ушул биздикине окшош бир мамлекеттин жаранын башка мамлекет, ошол мамлекеттен же башка жактан уурдап кеткени фактысы бул сейрек кездешет. Жок эмес, бирок сейрек кездешкен окуялардын бири да. Алмаз мырза, туура айтып жатасыз. Эми кандай өлкө болбосун өзүнүн мамлекеттин улуттук коопсуздугун сакташ үчүн ушундай атайын кызматтар, чалгынчы кызматтар иштейт экен да. Чет өлкөлөрдө, башка жерлерде. Андыктан Түркия мисалы бүгүнкү күндө ушул ФЕТОго түздөн-түз байланышы бар деген ушул күлөнчүлөрдү айрыкча Африка өлкөлөрүнөн, Европадан, Борбордук Азиядан терип, издеп, анан өз өлкөсүнө алып келип, сот жобуна тартуу аракеттерин көрүп жатышат да. Эми албетте ар бир мамлекет өзүнүн улуттук мамлекеттик кызыкчылыгын коргогонго укуктуу жана милдеттүү. Бирок ошол эле мезгилде башка мамлекеттердин суверендүүлүгүнө шек келтирбөөгө, дипломатиялык, эл аралык келишимдерди бузбоого тийиш да. Өзүнүн жаранын коопсуздугун коргоо, өзүнүн жараны үчүн каякта болбосун кам көрүү, бул ушул мамлекеттин негизги өзөктүү, түпкү функцияларынын милдеттеринин бири да. Илгери мындан биздин заманга чейинки жылдары Афинанын башчысы Перикл айткандай, каякта болсо дагы Афинанын жаранын Афина бийлиги өлүүбү же тирүүбү кам көрөт, сөөгүн кордобойт, тирүүсүндө кор кылбайт деп, сыйлайт деп жарыялаган. Мына ушул принцип баардык мамлекеттерге мүнөздүү болууга тийиш. Ушул мамлекеттер ошонун үстүнөн кам көрүп, ошонун үстүнөн иштейт да. Жана айтып аткандай негизги функциясы. Эми мына тарыхта болгон мындай окуялар, мисалы эң мындай өтө белгилүүсү бул Адольф Эйхман деген белгилүү нацисти Аргентинадан 1960 жылы Израилдин атайын кызматы Моссад ийгиликтүү операция уюштуруп, таап, издеп, көп убакыт бою анын артынан аңдып, абдан бир кылдат операция аркылуу Израилге алып келип, Израилде соттогон. Көпчүлүктүн көзүнчө ачык сот болуп, анан ошол еврей улутуна каршы геноцидке активдүү катышкан, оор кылмыштарды жасаган өтө коркунучтуу кылмышкер катары жазалап, еврей элинин мир аз көксөсү сууп, анан Израиль мамлекети өзүнүн израилдиктерге, еврей улутуна кылмыш кылган жарандарды каякта болсо да таап жазалай ала турган ошого жөндөмдүү мамлекет экендигин даңазалагысы келген да. Бул албетте Аргентинанын абдан чоң нааразычылыгын жараткан. ООНдо атайын резолюция кабыл алуу жетишилген. Голда Меир ошол мезгилде кийин өкмөт башчысы болгон, ошол мезгилдеги тышкы иштер министри Голда Меир ошол ООНдун коопсуздук кеңешинде Аргентина өкмөтүнөн, Аргентина элинен кечирим сурап, бирок муну ушул уурдап кетүүнү еврей ыктыярчылары ишке ашырган операция, анткени ошол ыза болуп калган, бир туугандарын жоготкон, ошондо жанагындай миңдеген адамдарды кырган нацисти эч кандай актоого жатпайт. Биз албетте кечирим сурайбыз, бирок бул айласыздан барган, өзүн өзү актаган моралдык кадам деп актанышкан да. Кийин ондогон жылдардан кийин гана Аргентинанын өкмөт башчысы башка кырдаалда ошол еврей элине нацисттерди баш калкалатып ошолорго жан тарткандыгы үчүн албетте кечирим сурамыш болгон да. Мына ушул операция абдан белгилүү. Калган учурларда
мына мындай уурдап кетүү. Ал тургай өзүнүн аймагында өзүнүн жаранын эмес, өзүнүн аймагында башка өлкөнүн жаранын, башка бир өлкөнүн атайын кызматы уурдап кеткендиги фактысы абдан мындай бир мамлекеттер ортосунда дипломатиялык жаңжалга алып келип, нааразычылык жаратып, анан ошол кечирим сурап, мына ушундай эл аралык нормаларга ылайык жоопкерчиликтин чаралары каралган да. Эми түрктүн атайын кызматтары мына Африкадан деле жанагындай билим берүү жаатындагы ишмерлерди ушу жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп алып, өздөрүнө алып кеткен учурлар болгон экен да. Биздин белгилүү журналист, тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин дагы ушул Фейсбукта билдирген маалыматы боюнча ушул Талант Дүйшөбаев деле Испаниянын жарандыгын алганын баарыбыз билебиз. Керек болсо Испаниянын ардактуу атуулу болуп саналат да. Мына ошол Германияга бир маселелер келип чыкканда Испаниянын бийлиги Талантты бошотуп алган экен да. Бул жерде кеп Талант Дүйшөбаевдин белгилүү жаран экендиги эмес, бул жерде ушул мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө кеп болуп жатат да. Андыктан эгерде Кыргызстан өз жаранын башка мамлекеттин жанагындай кысымдарынан, уурдап кетүүлөрүнөн коргоп алуу зарылчылыгы бар болсо, бул мыйзам ченемдүү болсо, аны эмне үчүн аткарбаш керек? Бул жагынан биздин мамлекеттик бийлик дагы өз тиешелүү кызматтарын аткарууга тийиш деп эсептеп жатышат да коомчулук. Эми экстрадиция тууралуу, эки өлкө бири-бирине укуктук жактан жардам берүү тууралуу көп эле эл аралык макулдашуу келишимдер түзүлөт. Мунун ичинде Россия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда түзүлгөн бир катар келишимге карабастан, бул келишимдер бузулган учурлар абдан эле көп болуптур да. Мисалы 2017-жылы эле ушул Россиянын Америка Кошмо Штаттары тарабынан уурдалып кеткен бир 30га жакын ушундай бир учурлар болгон экен да. Мисалы Виктор Бут деген ишкерди курал-жарак сатып жүрөт деп Таиландда. Ошол Таиландтан кармап кетишкен. Аны 25 жылга түрмөгө кесип коюшкан. Учкуч Ярошенко Константин дегенди 2010-жылы Либерияда Американын атайын кызматы ушул кармап кеткен да. Баарыбызга белгилүү болгондой, мамлекеттик думанын депутаты Россиядагы Валерий Селезнёвдун уулу Роман Селезнёвду Мальдивтерден аралынан уурдап кетишкен да. Анткени Америка Кошмо Штаты Роман Селезнёвду кибер уурулук боюнча ушул айыпка чыккан. Анан 27 жылга эркин ажыратып коюшкан. Бир катар эл аралык ушундай бир жана укуктук ушундай бир араздашуулар болуп, ушундай мыйзамсыз аны кармап кеткендиги тууралуу абдан чоң талаш тартыш болгон да. Бүгүндө мындай учурлар жанагы биз Моссадты мисал келтирдик. Убагында мисалы Иранда жанагындай ядролук куралдарды өнүктүрүү боюнча чоң илимпосту өлтүрүп кеткен 2020-жылы мына жакында эле. Мына бул боюнча дагы абдан чоң ушундай бир эл аралык деңгээлдеги өзүчүү талаш тартыш болду да. Ошентип тилекке каршы Кыргызстандын жаранын уурдалып кетиши бийликти убайга салып, түйшүк жаратып, коомчулукту түйшөлтүп турат. Мындан эми чыгуунун жолу ушул эл аралык укуктук нормаларга тактап айтканда бир мамлекеттин суверенитетин, бүтүндүгүн шек келбестигин, анын улуулугун сыйлоо принцибинде ушул дипломатиялык жол аркылуу абдан катуу, кылдат, өжөр, жетиштүү чараларды көрүү аркылуу гана аракеттер жасалууга тийиш деп